Биз эфирибизди уланталы достор. Дагы бир жолу эске салабыз, НТС телеканалы Таң шоу программасы. Анда дароо эле коноктор менен тааныштыра берейинби, кесиптеш? Ооба, келиңиз. Жогоруда биз кичинекей көбөктөрдүн сонун бийине күбө болгонбуз. Аябай энергия татуулаган. Азыр мына ошол топтун жетекчиси бизде конокто Назик Токтогонова эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Жана ошондой эле дал ошол Аванти би тобунун жогорку составы, жогорку тобу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Кызматыңыз менен. Рахмат. Аванти деп ат коюп турсуздар. Бул эмнени билдирет? Аванти деген бул испан тилинен алынат негизи. Дайыма алдыда, дайыма биринчи, дайыма алдыга деген сөз негизи. Сиздер ушундай аталыш таап атып аябай көп нерсеге дуушар болосуңар да, бизге деле аталыш таап бербейсиңерби? Ооба, биз негизи ойлонгонбуз, көп ойлонгонбуз, ар кандай варианттар болгон. Аргументи менен, мындай мааниси менен. Анан бирок ошо билбейм эмнегедир ушул ат жаккан да, анан кыздарыбыз менен ойлонуп, биргеликте тандаганбыз. Анан Аванти деген негизи анын жазылышында дагы ошо НТ тамгалар бар, Назик Токтогонова деген алдагы бар, ошонун баарын камтып, ошо анан дайыма алдыда жүрөлү деп девиз да, бул биздин девизибиз жашоодо. Ураныңыз. Ураныбыз. Сонун. Биз айымдарды да тааныштырып коелу. Бул жакта Сезим айым, Бегимжан, Индира, Кайрыгүл, Милан айымдар бар. Буюрса бизге бир аздан кийин бизге, сиздерге сонун бир бий аткарып бермекчи. Ага чейин бир аз айымдарды да кыйнайбыз го. Анан бул айымдар эң улуу топпу же мындан мында бул айымдардан да улуу топтор барбы? Жок, булар ошо эң негизги топ. Негизги мындай көзгө басар, камчыга сап, Аванти дегенде биз деген айымдар экен. Негизги курамдын көз күйдүргөн ушундай супсулуу айымдарын көрүп турабыз. Анан кандай критерийлер менен тандалып алды? Негизи бул кыздар деле азыр сиздерге чейин, буларга чейин билеп кетишпеди. Ошондой эле кездеринде келген кыздар. Кичинекейинен кезинен келишкен көбүч. Анан ошо чоңоюп, анан ошо негизги курамга өтүп, көптөгөн фестивалдарда азыр, мамлекеттик иш-чараларда, жанагындай тойлордо, ушундай бүт жерде жүрө турган кыздар азыр ушулар. Топтун сыймыктана турган нерсеси бул эмне? Балким өзгөчө репертуар, балким өзгөчө, билбейм, сулуу айымдар. Биздики ооба негизи эле репертуарыбыз, анан костюмдарыбыз дагы башкача, элдердикинен башкалардыкынан салыштырмалуу. Анан эң негизгиси ушул биздики ынтымакта дейм го, анткени көп топторду байкасаңыздар, улам кыздар алмашып турат, мындай жаңылана берет да. Биздики ушул иштеген кыздар көпкө чейин жүрүшөт. Мындай кандай десем, турмушка чыгып кеткенчекти жүрүп, кээ бирөө адан турмушка чыкса деле кийин деле келип кайра иштешип, мындай ушундай да. Биздики мындай ынтымакта, биргеликте да, ушу биздикичи айырмачылыгыбызчы. Анан кыздар менен иштешиш оор. 5 кыз болсо, 5-өн 5 башка мүнөзү болот, мүнөздөрү алмашып турат дегендей. Анан сиздин берген эң башкы насаатыңыз ушул кыздарга, анан ушул эмоциялык жактан болобу, же болбосо талаш тартыш маселелер болуп калган учурда кантип ошол маселени чечесиздер? Негизи эле чындыгында кыздар менен иштеш оор, баардыгы эле билет. Бирок билбейм, мен кыздар менен иштеш оор деле эмес. Анткени кыздар мени жакшы билишет, кичинекейинен келгенге же. Анан өзүм дагы негизи мындай кыздарды көп мындай урушуп тарбиялабайм да. Анан жумшак эле тарбиялайм, бирок ошо менин көз караштарыман, мен туура эмес кылып койгондо кандай көз карашым болуп калат же ушундай нерселерди билип турушат да, өздөрү элечи. Анан мен тескерисинче урушпайм, бирок кээ бирде унчукпай калам да, наоборотчу. Унчукпай койсом, булар өздөрү билип калышат. Нерсе туура эмес болуп калыптыр, оңдойлуу дешипчи. Бирок негизи сүйлөшөбүз. Ооба, ансыз да айымдарды билетебиз, ансыз да тим эле коелучу, сүйлөтпөй эле коелучу деп ойлоп аткам негизи. Бирок тилекке каршы мен биздин башка режиссерлордон, оператор мырзалардан сурагым келип атат. Бир микрофон берип койсоңуздар, айымдардын бул Назик айым айтып атпайбы? Назик айым сыртынан мындай назик көрүнгөнү менен мына жактан аябай катуу окшойт. Балким кыздардан сурап көрбөйлүбү? Ошо, азыр бизге микрофон берип койсоңуздар, кыздарга берип коелу. Ага чейин болсо Назик айымга дагы бир суроолор бар. Балким норм стрём көрүбүз. Азыр эме болуп атат го кыздар. Эми учурдун тренди болуп атат, сиздер ар бириңиздер тикток тартасыздар, мындай базовый минимумду жакшы билесиздер. Назик айымдын жаман көз карашы сиздер үчүн базовый минимумбу же роскошный максимум?
Суроолор ушул жаатта болот. Азыркы учурда микрофонду күтүп жаткан учурубуз. Андан кийин оюнубузду улантабыз. Азырынча анда Назика айымдан баштай берели. Норм же стрём, тренд социалдык тармактарда бардыгыбыз эле билет болушубуз керек. Алгачкы суроо мындай болсун. Сахнада бийлеп жатып, кыздарыңыз кыймылды унутуп калса, норм же стрём? Норм. Норм. Ар бир аргументи менен болот, себеби Ооба, менен. болот. Анткени мен өзүм деле болот да, андай учурлар мындай бийлеп жатып ушундай мындай такыр ушунчалык мындай кандай десем жок болуп кетет да ошол бир моменттечи эсиңде. Анан кайра көрүп эстеп же ушундай болгон учурлар болот, андай нерселерчи көп эле болот негизи. Кыздар сахнада бийлеп жаткан учурда көрүүчүлөрдүн арасында мурдагы жигити отурса, норм же стрём? Аны кыздардан сурайлы. Кыздардын өзүнөн сурайлы. Деп койсо. Ала бериңиз. Сахнада бийлеп жатасыздар, миллиондук аудитория Өзүңүздүн арасында мурдагы атыңызды айтып коюңуз. жигитиңиздерди көрүп калдыңыздар, норм же стрём? Менин атым Индира, менин оюмча норм. Норм. Не знаю, у нас нету парня, не было. Ой, койгула. Менин атым Сезим, ойлойм норм. Норм. Саламатсыздарбы, менин атым Бегимжан. Мен үчүн бул норм эле. Анткени ал көп көрүүчүлөрдүн арасында болгон менин көрүштө эле ага сыймыктуу болуш керек деп ойлойм. Сизди көрүп. Сонун жооп болду. Сонун Сизге позиция чакыруу экен. баракча берсекпи? Сизди алып калсакпы, бияка алып барчуга, макул. Атым Кайрыгүл, бул норм. Норм. Сөп. Менин атым Каныкей, норм го. Эң сонун. Кийинки суроо, тойдо бийлеп жатасыздар. Анан коноктордун арасынан бирөө ортоңуздарга келип алып эле чыгып алып, мен да бийлей алам деп. Сиздер менен кошулуп бийлесе норм же стрём? Стрём. Конечно. Стрём. Мешать этишет, аябай. Тоскоол болушат, э? Индира айым аябай. Эме го? Аябай мындай. Батчини келет экен. Назика айымга антоним экен, э? Жок, чындыгында болот андай учурларчы, бизде көп болот. Кичинекей балдарын кой берип коюшат. Анан чындыгында тоскоол болот. Кыздар болсо өзүнүн иши менен алек да булар каждый нерсени, ситуацияны байкабай калышы мүмкүн эми. Анан бирөөнүн ден соолугуна мындай башкача бир залал келип калабы деп коркобуз да, ошондой нерселерде негизи тоскоол эле болот. Бул стрём, айтмакпыз андай кылбаңыздар деп. Эң сонун, жакшы репетицияга кечигип келип, анан пробка болуп калды деп актануу норм же стрём? Жооп берип бересиздер. Стрём. Бардыгы эле стрём болуш Башты эле керек. стрём болуш керек. Андай Стрём. Бегимжан айымдын жообу башкача болуп жатат. Балким. Макул. Негизинен эле мындай көрүнүш канчалык деңгээлде бат-баттан кайталанып турат, Назика айым? Репетиция учурунда Болот. болуп калат. Мындай. Кыздар окушат, анан эми ар кандай ситуация болот. Болуп турат андай нерселер. Сиз үчүн норм же стрём ушул тыгында калып калдым деп актанса? Мен түшүнбүм, негизи эми ал бул мен түшүнөм. Эгер чындыгында ошондой болсо түшүнөм да. Анан жигити менен жүрө берип, эч болбой калат, э? Анда болбойт. Кийинки суроо кыздар үчүн экен. Өнөктөшүңөр бий учурунда бутуңарды басып алса норм же стрём? норм эле. Андай учур болот. Эчтеке болбойт андан. Макул. Финалды кылып болчу. Назика айым, айтыңызчы, жигиттер менен келип алган сиз үчүн Ал стрём негизи. Нормалдуу көрүнүшпү Жок, же? нормалдуу эмес, албетте. Нормалдуу эмес. Бул эми биздики жумушта. Жумушта эми кандай талаптар бар кыздар? жеке жашоосу эми бул сырткары болуш керек. Болуш керек, мен такыр болбош керек деп айтпайм. Индира айымдар Анткени антип мен кандай десем запрет кыла албайм да, кое албайм да. Булардын өздөрүнүн жашоосу да болуш керек, бирок эми ал жумушка тоскоол болбош керек биринчиден. Буларга жолтоо болбош керек жумушунда. А так колдойм негизи. Буларда айымдар, болочок энелер өздөрүнүн турмушун табыш керек, бактылуу болуш керек, эмне болуш керек, аны түшүнөм да негизи. Индира айымга берсек болобу микрофонду? Назика айымды 3 сөз менен сүрөттөп бериңизчи. Апай? Таанысызбы, Назика айым бул. Сиздердин топтун жетекчиси. 3 сөз менен бир сүрөттөп бериңиз. Акылдуу, мээримдүү, билбейм. Мудрая, добрая. Акылман, Акылман, мээримдүү. мээримдүү. Меники эле кайталап койдуңуз го. Жаңы табыңыз. На 50% строгая. 50%га бир аз катаалы. 50%га.
кийинки айымга берели. Сиз болсо Аванти би тобун 3 сөз менен сүрөттөп бериңизчи. Так, смелые, Ой. профессионалы и красивые. Сонун. Кийинки айым болсо бизде Бегимжан экен. Бегимжан, сизге топтогу жакпаган нерселерди 3 сөз менен айтып коюңузчу. Андай нерселер жок деп. Болот да, кантип жок болсун. Жок. Бизде Авантида андай нерсе жок, чын айтайын. Назиге же бизде өзү башынан айтып кеткендей, урушпайт, чын. Вообще урушпайт. Чындыгы. Чын. Мындай айтат да, мындай эле жана спокойно түшүндүрүп коет. Ага биз да түшүнөбүз, Назиге да түшүнөт. Андай нерселер бизде жок. Өтүп кеттиңиз, Макул. Сиз болсо балким кичине Назиге айымды дагы 3 сөз менен сүрөттөп койсоңуз болот. Балким Индирадан башкачараак кылып. Ар бир адам өзүнүн каалоосу башка го, негизи эсептешим. Айта бериңиз. Жана апаңарды 3 сөз менен апаңар жөнүндө мактагыла дейт го, ошондо кичинекей кезде жаза албай калабыз го биз. Келиңиз. Милый, милая. Ага чейин сиз аз менен келе макулбу ушул жакка? Ойлоно бериңиздер. Назиге айым, айымдарды бир. Айтайынбы? 3 сөз менен. Булар кандай? Мен кыздарым негизи Авантинин Өздөрүнүн- бучакка сап болор, айымдары кандай дегенде? өздөрүнө тең, жашоосунда максаттары бар ар биринин. Мындай жөн эле күндү өткөрүп, жөн эле убакытты өткөзбөйбүз негизи. Ар бир айымдын өзүнүн максаты, койгон бир кандай бир чоң алдыда нерселери бар. Целеустремленный деп коет го ушундай айымдар. Анан тырышчаактар. Мындай кандай гана нерсе болбосун, ушу тырышып бардыгын аткарышат. Бардыгын айткандай кылышат. Сиздер эме турбайсыздарбы? Бул айымдардын баарын кичинекей кезден бери тарбиялап, өстүрүп, өзүңүздүн мындай калыпка салып койгон турбайсызбы? Баарын 50% баарын Ошондой берса. строй кылчу. Кесиптеш, сиз билесиз го. Аванти жактыбы? Аябай билинип турат, кыздары тарбиялуу, назик, анан өзүнө тартып турат экен. Көрөрмандар да байкаган болуш керек. Эми азыр тартып турарын, тартпай турарын азыр билет болушубуз керек кесиптеш. Алдыдагы оюнду камдап койгонбуз. Достор, краш көз караш деген бар. Азыр айымдарды бирден бөлөбүз. Колдон келишинче Назиге айымдан да суранабыз, же болбосо мен кесиптешиме деле карата берсеңиздер болот, Актан мырза. Азыр бирден айым ким биринчи баштап берет? Кана ким кыйын? Анда Бегимжан айымды ортого коебуз да, калганыбыз нары туралы, себеп дегенде сиз нары эле кетип турсаңыздар болот, анан бирден көрсөтсөңүздөр болот. Азырындай калып мен ойлоп атам. Ооба, музыка чыкканда сиз биякты карап алыңыз. Жок эле башкача. Сиз башкача чыгасызбы? Окей. Сиз башкача. Ооба. Анда биздин музыка даяр, эгерде музыка даяр болсо, Бегимжан айымдан краш көз караш бардык биздин көрөрмандар үчүн. Ой. Вау. Калчалар болсун. Сонун. Кезекте ким бар? Кыйындар. Келиңиз. Бегимжан айым мындай баштады го, Эртең менен Айсалкын менен айым менен көнүүгө чакырып алсак болмок экен. Кезекте ким бизде? Сезим айым, Сезим айым. Сезим айым, анда Сезим айымдан краш көз караш көрөрмандар үчүн. Уялчак экен. Жок, мен ойлоп калдым. Калчалар болсун. Назиге айымды узатып ийип, эмне кызат болот экен ойунда. Назиге айым. Сизден уялбайбы? Уялышпайт, уялбайсыңар, антпесе тарбиячыдан уяла бересиң, толук кандуу табандың ачылбай калат го. Кийинки айым келе берсе болот, жана айтышат. Ооба, уялбагыла. Сиз бересиз, анда эмесе Назиге айым жок. Мырзалар жок го, кыз жок, айымдар жок деп. Мына сиздерге артка туруп алсаңыз болот, бир аз артка туруп алсаңыз болот. Балким артты карап алсаңыз болот. Же сиздер башка өзгөчөлүк барбы? Айлангысы келип атыптыр биздики. Анда Кеттик анда эмесе музыка даяр болсо.
Сизден ошо уялып атат Назга. Ооба. Болуп бүткөндөн келе сизди карап калып атпайбы? 1-2 секунд. Келиңиздер. Кийинки айым келе берсе болот. Сон экен бирок, айымдар. Сон көз караш менен. Бирок эми бийчилер дайыма жылдызды болуш керек, алар күлүп туруш керек, алар күлүш керек. Кайрадан Авантинин мыкты айымдарынан Краш көз караш биздин көрөрмандар үчүн кеттик. Бүгүн ашылып атабы? Анда эмесе Кийинки биздин айымды экранга чакырып коелу. Чындап эле Краш көз караш дегенде негизи көбүнчө эме болуп калганда, мындай артты карап туруп музыка келгенде мындай карайт го. Ошондой. Кеттик анда. Сизден уялып кетти окшойт аябай, назарыңыздарда Аванти би тобунун бийкештери, кымчабел кыздары ушул жакшы бир оюнубузга катышып берди. Ал эми бизде болсо ушул убакыттын тардыгына байланыштуу. Азыр айымдардын бийин көрөбүз. Ага чейин биз сизге эркин микрофон бере калалы. Батыраак биздин көрөрмандарга бир кутманду таң калып койсоңуз болот, Найзагай. Бардыгына кутман таң калайм. Күнүңүздөр жакшы өтсүн демекчимин. Өлкөбүздө тынччылык болсун, жакшылыктар гана болсун. Эң сонун чоң рахмат, тилектериңизге Ыраазычылык билдирели. Биз болсо азыр бир аздан кийин сиздер менен биргеликте дал ушул Аванти би тобунун учак асаап айымдарынан сонун бир бий көрөбүз. Кеттик анда.